Арбаңыздар, эфирде күнөзөк. Аны мен Керим Айдаров алып барам. Жалпы адегенде жалпы елде егемендік майрам менен құттықтап қойғым келіп тұрады. Майрамыңыздар мен урматтуу кыргыз элим. Біз бүгін дал ушул егемендік жөнүндө кеп кылган турабыз. Негизги темабыз егемендік бізге эмне берди деген теманы тегерегенде кеп козгойбуз. Бизге бүгүн конокто легендарлуу парламенттин төрагасы Медетхан Шеримкулов агайыбыз келди. Саламатсызбы агай? Саламатсыздар. Агай, бул Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүндө менимче, менин жеке оюмча, сиз ополтоодо иш кылгансыз деп билем. Анткени 90 жылдан бери дал ошол парламенттин төрагасы катары сиз бир топ ат көтөргүс иш кылдыңыз деп айтылат элем да. Кеп ушудан баштайлычы. Эгемендик алдык, анан бизге эмнелерди берди, эмне кемчилдигибиз болду, эмне артыкчылыгыбыз болду. Ушул жөнүндө дегенде кеп салсак. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына эгемендүүлүгүбүздүн 28 жылдыгынын алдында сиз менен аңгеме маяк кылып отурабыз. 1991 жылдын 31 августунда Кыргыз тарыхына өзүнүн ак эмгеги, сиз айткандай, ат көтөргүс, жүк көтөрүп, элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн кызмат кылган 350 Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары элдин ою менен, элдин каалоосу менен кылымдар бою Кыргыз эли эңсеп келген биздин өзүбүздүн эгемендүү мамлекетибиз болсо экен деп ошого аракет жасап, күрөш жүргүзүп келген элибиздин ой пикирин эске алуу менен, ошолордун каалоосун эске алуу менен Кыргыз Республикасын эгемендүү Кыргыз Республикасы деп жарыялаганбыз. Бул 31-чи? Бул 31 август 1991 жыл. Советтер Союзу күлдөп турган мезгилде, жашап турган мезгилде эле 1990 жылдын 15 декабрында ошол эле легендарлуу парламент биринчи жолу Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндө декларациясын кабыл алган. 91 жылкы 31 августтагы эгемендүүлүк жөнүндөгү декларация ошол 1990 жылдын 15 декабрындагы кабыл алынган суверендүүлүк жөнүндөгү декларациянын уландысы. Мына ушуну туура түшүнүш керек, мен туура түшүндүрүп коеюн. 90 жылы Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндө деген декларацияны кабыл алып, биз ошондо 36 жылдан бери келе жаткан Кыргыз Советтик Социалисттик Республика деген мамлекеттин республиканын атын Кыргыз Республикасы деп которгон болчубуз. Бул 90 жылы, Бул 90 жыл. Демек, Кыргыз Республикасы деп Советтер Союзунун составында турганда Советтик Социалисттик деген аббревиатураны алып коюп, өзүбүздү Кыргыз Республика деп жарыяладык. Ал эми 91 жылкы декларациянын чоң өзгөчөлүгү, дүйнөлүк мааниси, Кыргыз тарыхында кала турган, кылымдар бою кала турган мына ошол декларациянын негизи 5 гана статья менен белгиленди. Декларация эгемендүүлүк жөнүндөгү декларация бар болгону 5 статьядан турат. Суверендүүлүк жөнүндөгү декларация 15 статьядан болчу. Мына ошол 31 августтагы кабыл алынган декларациянын 1 статьясы мындай деп турат. Кыргыз Республикасы көз карандысыз, суверендүү, демократиялык республика деп турат. Мына ошону менен Кыргыз Республикасынын тарыхы аныкталды. Бул көз карандысыз, суверендүү эң негизги багыты авторитардык эмес, тоталитардык дагы эмес, теологический дагы эмес, демократиялык өлкө. Көз карандысыз демократиялык өлкө деген. Анан ушул декларациянын 2 статьясы Кыргыз Республикасынын территориясында Кыргыз Республикасынын конституциясы жана закондору гана иштейт деп кабыл алынды. Бул деген Кыргыз Республикасынын территориясында эч кандай башка закондор күчсүз. Ал убакта Советтер Союзу урайлык мезгил. Советтер Союзунун жашоо күнү
91 жылдың 27 декабрында Ал болды. кезде ГКЧП күчөп турган мезгилде. Жоқ, ГКЧП жаңы бүткөн мезгилде. Ошол ГКЧПнын алдына койгон максаты ишке ашпай, биз кыргызстандыктар ГКЧПнын саясатын колдобой, анан ошол ГКЧПнын мамлекеттик төңкөрүш жасоого жасаган аракети ишке ашпай калгандан кийин сразу эле бир жуманын ичинде сессия чакырып туруп эгемендүүлүк жөнүндө декларация кабыл алганбыз. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү Кыргызстанга, кыргыз элине эмне берди деген сөз ушул убакка чейин жылына токтолбой кайталанып келе жатат. Бул сөз, бул ой, бул пикир ар бир эле адамдын көңүлүнө келе турган нерсе. Биз эгемендүүлүккө жеткенде ошол эле мезгилдеги Кыргыз Республикасынын жогорку кызматында жүргөн кишилер, мурда кызматта жүргөндөр, кийин кызматка келгендер көпчүлүк айтып жүрдү эки нерсени. Биринчиден бизге эгемендүүлүк күтүүсүз келди. Биз буга күрөш жүргүзбөй, кан төкпөй, жөн эле даяр алып калдык эгемендүүлүктү. Ошон үчүн бул эгемендүүлүктүн баасы төмөн деп. Экинчи бир группалар айтып жүрүштү. Ол бизге эгемендүүлүктүн кереги жок болчу. Биз башка эле бир мамлекеттердин этегин кармап, ошол эмне менен эле жүрө берсек туура болмок деген. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эланайын кыргыздар. Мен ушул эгемендүүлүк жөнүндөгү, суверендүүлүк жөнүндөгү эки декларациянын кабыл алуусунун башында турган киши катары айтып коеюн. Эгемендүүлүккө кыргыз эли кылымдар бою күрөшүп келип, кылымдар тарыхында ушуга эңсеп биздин легендарлуу бабабыз Манас бабабыздан бери, ошондон бери биздин мұң зарыбыз, кайгыбыз, жакшы ой пикирлерибиз, каалоолорубуз, тилегибиз Кыргызстаныбыз өзүнчө мамлекет болсо экен деп келген. Улуу тарыхты айтпаганда, жалаң эле советтердин мезгилинде мына Жусуп Абдрахманов, Орозбеков, Абдыкадыр Орозбеков, Баял Исакеев, Төрөкул Айтматов, жана башка Касым Тыныстанов сыяктуу кыргыздын канча мыктылары. Алар бир гана жерден сөөгү таба калган Кыргызстандын жетекчилерин айтып атабыз. Ондогон, жүздөгөн, миңдеген кишилердин башы кеткен болчу. Мына ошол советтерден эле болгондо алардын ой пикири, алардын трагедиялык башынан өткөргөн жеке трагедиясы. Ушунун бардыгы тең Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү жөнүндө жасаган аракеттин негизинде болгон. Биз ошол кишилерден арбагын, ошол кишилердин эмгегин биз эч убакта унутпашыбыз керек. Мен бүтөйүн сөзүмдү. Кыргызстандын эгемендүүлүгү дагы бир жолу кайталап коеюн. Миңдеген жылдар бою, кылымдар бою элибиздин көкөйгөстү ою, жакшы тилеги, келечекке болгон үмүтү мына ошонун бардыгы тең 91-жылы ишке ашып отурат. Бул ыйык датаны биз мындан кийин кыргыз бар кезде, кыргызстандыктар бар кезде, Кыргыз Республикасы бар кезде Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү жөнүндөгү декларацияны жогору баалап эч убакта унутпашыбыз керек. Сөзүмдү аягына чыгарып коеюн. Мындан кийин эч убакта биздин келечегибизде Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү жөнүндө экинчи декларация кабыл алынбас. Себеби эгерде дагы бир ошондой декларацияга канча жылдардан кийин келе турган болсок, демек кыргыз мамлекети урады деген сөз. Кыргыз мамлекети урап, анан кийин канча жылдардан кийин дагы кыргыз мамлекети түзүлдү деген сөз болот. Биз ага эч убакта жол бербешибиз керек. Биз эч убакта бүгүнкү кыргыздар, биздин балдарыбыз, биздин келечегибиз, мындан кийинки жүздөгөн, миңдеген жылда жашай турган кыргыздар, биздин укум тукумубуздун уланышы, бүгүнкү ата-бабалары жасап кеткен жолдон, ачып берген ушул эгемендүүлүктөн эч убакта баш тартпас керек.
Тескерисинче Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн экономикалык жактан, саясий жактан да, социалдык жактан дагы мындан кийин сөзсүз мындан ары дагы күчөтүшүбүз керек. Республикабыздын кадыр баркын жогорулатышыбыз керек. Республиканын ичинде дагы, дүйнөлүк деңгээлде дагы Кыргыз Республикасы дүйнөдөгү мамлекеттердин ичинде өзүнүн татыктуу ордун сактап калыш керек кылымдар бою. Мына менин каалоом ушул. Эми ошол эгемендүүлүктү эле маселен оңой келбесе керек. Ал билесиз да, илгери Союз учурунда бардыгы Москванын көз карашында болуп турган. Ошол Москванын көз карашынан чыгып кеткен, өзүнчө жол тапкан бул биринчи кыргыз мамлекет болсо керек. Союз мамлекеттеринин, республикалардын ичинен. Ошондо Москва мисалга суверенитетти алып атканда, сиздер ушу декларацияны кабыл алып атканда, маселен бир топ тоскоолдук деле болсо керек да, туурабы? Тоскоолдуктун эң чоңу август айындагы Горбачевдун тегерегиндегилер, ошол эле мезгилде Горбачевдун вице-президенти болуп жүргөн Янаев баш болгон мамлекеттик төңкөрүш болду. Бул төңкөрүштүн эң негизги максаты эмне эле? Советтер Союзун, ошол Советтер Союзунун ичине кирген республикалардын бардыгын тең мурдакы деңгээлде кармап калабыз деген ой болчу. Биз 20 августта Москвага барып, Советтер Союзунун келечеги жөнүндөгү жаңы договорго кол коймокпуз. Жаңы договор боюнча Советтер Союзу мурдакы системадан баш тартмак болчу. Мына ошого жеткирбеш үчүн жок, бүт республикалардын бардыгы тең бир жерге баш ийдирип, мурдакы эле калыпты сактап калабыз деген чоң аракет болчу. Мына эң чоң карама-каршылык мына ошондон башталган. Ошондо негизги ошондо ролду ГКЧПнын төрагасы Янаев ойногонго дейм менимче. Янаев жананын группасы. Анан ушундай эгемендүүлүк алып атканда, маселен, ошол кездеги президенттин Акаевдин ролу кандай болду? Бул киши дагы кандай салымы бар? Же каршы чыккан беле, же кандай болгон? Бүгүнкү сиз экөөбүздүн болуп жаткан маегибиз, мен ойлор элем ушу өткөн президенттер жөнүндө сиз сурап жаткандан кийин мына бүгүнкү күнгө чейин 4 президент өттү. Ошолордун иши жөнүндө эгер сөз кыла турган болсок, биз менимче бир огор сөздөргө кирип кеткен турабыз. Жаркыраган улуу майрамдын алдында элибизди чындыгын айтканда ушу майрам менен куттуктап, өткөргөн башыбыздан өткөн 28 жылдын ичиндеги жакшылыктары, жеңиштери жөнүндө айтсак болот эле. Бирок сиз суроо коюп койгондон кийин мен кыскача жооп берип коеюн. Мамлекеттин эгемендүүлүгүн дагы, мамлекеттин башынан өткөн күндөрүн дагы, келечегин дагы бир киши менен байланыштырып, бир киши менен салыштырган туура болбойт. Эгерде биринчи президент жөнүндө сөз кыла турган болсок, биринчи президент менен ошол мезгилдеги кийин тарыхка легендардуу парламент деп кирген парламенттин ою, пикири, каалоосу республикабызды эгемендүүлүк кылабыз деген аракети бир болчу. Жакшы экен. Эң жакшысы ушул болчу. Парламент менен президенттин ортосундагы карым-катнаш өзгөчө. Биринчи 3 жыл, 4 жыл бир пикирде, бир багытта жүрдүк. Мына сиз деле көрүп калдыңыз, мурдакы муундун адамдары жакшы билет. Парламенттин заседаниясы жүрүп жаткан мезгилде, ошол мезгилдеги Акаев президент дайыма менин арт жагымда турчу. Сессиянын башынан аягына чейин отурчу. Кийин мен бир-эки жерден дагы ушундай сөз угуп калдым, окуп калдым. Акаев ошо сессияда башынан аягына чейин отурганын себеби парламенттен коркуп, Шеримкуловдон коркуп, качышпасам мени тиги президенттиктен алып коет деген ойдо жүрчү деп. Ал абдан туура эмес. Бул абдан туура эмес. Биз президент, жогорку кеңеш, өкмөт, анан эң негизи эл, биз жаңы мамлекет түздүк. Ошол мамлекетти бутуна тургузуп, ошол мамлекетти тезирээк чыңдап, дүйнөдөгү мамлекеттерден кем болбогон, элибиздин турмушу жакшы деңгээлге көтөрүлгөн мамлекет түзөлүү деген ой аракет бирге болчу. Мына Советтер Союзу урап калды. Советтер Союзунун конституциясы иштебей калды.
Biz Конституциябызды 1993 жылы кабыл алдык. Ага чейин ошол эле Советтердин убагындагы кабыл алынган закондор иштеп турду. Ансыз иш жүрбөй калмак. Анан биздин оюбуз ушундай болуп жатат. Өзүбүздүн закондорубузду тезирээк кабыл алып, Советтер Союзунун убагындагы конституциянын туура закондордун туура келген жагы бар, туура келбеген жагы бар. Ошон үчүн легендардуу парламенттин чоң эмгегинин бири. Жаңы түзүлгөн мамлекеттин экономикасы, социал бардык тараптары жаңы закон тегерегинде иштеш керек деген ой менен биринчи поколение закондорду кабыл алып. Мен бир-экөчөнү эстеп коеюн, Мамлекеттин өзгөчөлүгү эмне дейт? Мамлекеттин өзгөчөлүгү өзүнүн банкасы болуш керек. Мына биз банктар жөнүндө, банктардын иштеши жөнүндө закон кабыл алдык. Соттор, сот системасы, судьялар, сот системасынын иштеши жөнүндө закондорду кабыл алдык. Мына эле азыр иштеп аткан милиция жөнүндө, ошол эле жанагы КГБ жөнүндө, ошол эле башка органдар жөнүндө, ошол эле жергиликтүү уюмдардын жергиликтүү мамлекеттик башкаруунун закондорун кабыл алдык. Легендардуу парламенттин кабыл алган документтери жөнүндө мен башкаларды айтпай эле коеюн. Ошол мезгилдеки Россиянын жогорку кеңешинин төрагасы Хазбулатов Руслан Имрамович деген кишилер биз абдан жакшы мамиледе элек. Ошол мезгилдеги башка республиканын парламенттердин баарысы менен биз жакшы мамиледе элек. Ошо бир жолу келип айтты, мына Кыргыз парламенти башкаларга караганда силердин чыгарган законуңар бизден алдыда баратасыңар. Биз силердин чыгарган закондоруңарга карап, ошолордон үлгү алганга аракет кылабыз деп мына ушу Кыргызстанга келип айткан сөзү бар. 93-жылдагы конституция бул чын эң жакшы, азыркы конституцияларга караганда эң жакшы демократиялуу формадагы конституция болчу деген кептер айтылып жүрөт. Мен бул ойго толугу менен кошулам. Себеби биз конституцияны иштеп чыгарда дегенде жарым жыл бизге кандай конституция керек деген концепциясын иштеп чыкты. Анан 2 жылдан ашык конституциянын өзүнүн текстин иштедик. Конституция 3 жолу элдик талкууга чыкты. 3 жолу элдик талкууга. Элдик талкуу деген бүгүнкү талкуудан башка. Себеби ал убакта чындыгы эл кадимкидей талкуу кылчу. Жыйын өткөрүп талкуу кылчу. Мына ошол талкуунун негизинде талкууга катышкан миллиондон ашык киши Кыргызстан боюнча жыйынга катышты. 100 миңден ашык киши сөз сүйлөдү. Миңдеген ар түркүн ойлор, пикирлер айтылды. Ошонун негизинде конституция иштелип чыкты. Бир. Экинчиси, биз конституцияны иштеп чыгуу мезгилинде бардык батыш өлкөлөрүндөгү, Американын, батыш өлкөлөрүнүн, Франциянын, башка батыш өлкөлөрүнүн, биздин Азия өлкөлөрүндөгү мамлекеттердин конституциясынын баарын ортого салып, мына мындай өзгөчө, мындай бизге өзгөчөлөр, бизге ошонун кайсынысы туура келет. Биздин элибизге, мамлекетибизге жаңы конституциянын духу кандай болуш керек? Жалаң гана Европаны же Азияны карап калбай, өзүбүздүн кылымдар бою келет, тарыхыбызда кандай өзгөчөлүгүбүз бар, кандай традициябыз, кандай тарыхый биздин ушул конституцияга киргизип, элибиз ошол тарыхыбызды мындан ары алып кете турган жактары бар деген конституция чыккан. 93-жылкы конституция эч кийинки кабыл алынган конституциялар менен салыштырууга болбойт. Кийинки өзгөрүүлөр, кийинки тилекке каршы ошол бийлик башындагы турган президенттердин, ошолордун кызыкчылыгы менен өзү көрүлүп калды да, конституциянын баркы кеткени, конституциянын кадыры кеткени мына ошондон болуп калды. Убактыбыз чектелүү, анткени көп сүйлөсөк неме болуп калар, убактыбыз бүтө албай калышыбыз мүмкүн да. Мен дагы бир суроо турат да. 93-жылкы конституцияны 94-жылы өзгөртүп жиберишти. Анан ошол Беги Самат деген легендардуу парламенттин депутаты 157 кишинин списогун көтөрүп жүрөт. Ушулар конституцияны өзгөртүп жиберген деп. Алардын катарында сиз да бар экенсиз. Эмнеге? Жок, ал туура эмес. Андай комиссия түзүлүшү мүмкүн болчу. Мен аны билбейт экенмин. Мага да көргөзүп жүрөт. Менин сыртыман жазып коюшум мүмкүн. Бирок конституция 94-жылы бир гана пункту боюнча өзгөрүп калды да, бул 2 палаталуу парламент кылып жиберди. Себеби 1 палаталуу парламент абдан күчтүү болот экен. 1 палаталуу парламент менен президенттин өкмөнүн бийлиги тең
айрым убактарда парламенттин бийлиги президенттин бийлигинен жогору болчу. Мына 2010 жылкы кабыл алынган конституцияны айтып атабыз, биз парламенттик формага өттүк деп. Чындап өткөн жокпуз. Ана нукура парламенттик президенттик форма мына ошо 93-жылы болчу. Парламент менен президенттин ортосундагы бийлик тең болчу. Айрым убактарда парламенттин бийлиги жогору болчу. Мен билем, тарыхта карап да көрүп жүрөбүз. Улам парламент жаңы келген сайын начарлап баратат. Эң күчтүү парламент ушул легендариялуу парламент болгон экен да. Жыл өткөн сайын парламент чакырылган сайын эле биз мындай солгун, алсыз парламенттерди алып келип баратабыз да. Себеби? Мен ушул кыргыз парламентаризми менен түзүлүшүнүн башында турган киши катары 28 жылдын ичинде парламенттин атына, депутаттардын атына бир дагы жолу сын айткан жокмун. Бүгүн деле айтпай коеюн, бирок мен парламент ошо депутаттардын өзүн айтып жүрөм. Мен силердин ишиңерди дайыма карайм. Ийгилигиңер болсо кубанам, бирок кетирип жаткан кемчиликтериңерге мен капа болом деп. Анан эгемендүүлүктүн алдында парламентти мен сынга алгым келбей эле турат. Сиз айткан сынды, сиз айткан сөздү эл айтып жатат. Бул эл арасындагы сөз. Ошондуктан мына депутат болуп келген биздин азаматтарыбызга, кыздарыбызга, уулдарыбызга каалоорум ушул. Ишиңерди чынын айтканда элдин айтып жаткан сын пикирин эске алуу менен парламенттин ишинин активдүүлүгүн, анын пайдасын, анын чыгарып жаткан закондорунун элдин кызыкчылыгына иштей турган багытта кабыл алып, мамлекеттин келечегин, элдин биримдигин карай турган мезгил келди. Силер, урматтуу депутаттар, элдин биримдигине, мамлекеттин келечегине түздөн-түз жооп бересиңер эл алдында, тарых алдында. Меткин ага, сиз эгемендүү мамлекетти курган жарандардын сап башында турган адамсыз. Коомдук ишмер катарындагы мурдагы легендариялуу парламент төрагасы катарындагы мен сурагым келип турат. Бизде 10 жыл, 5 жыл, 6 жыл бийлик жүргүзгөн 3 андай Роза Отунбаевабыз 4 президентке баары бир жаман айтпай жакшы жок деп коет. Сиз ушуларга өз карашыңыз кандай? Кимиси жакшы иштеген, кимисинде кемчиликтер болду? Кыскача бир анализдей аласызбы? Макул. Ушуну кайдалап сурап калдыңыз, кыскача жооп берип коеюн. Акаевдин бийликке келиши жөнүндө ар түркүн ой бар. Мына даярданбай келип калды, даярдыгы жок адам келди деп. Мен айтып коеюн, Акаевдин ошол мезгилдеги демократизация коомдо башталып турган мезгилде биздин көрүнүктүү жетекчилерибиз, Компартиянын 3 жетекчиси Масалиев, Жумагулов, Аманбаев үчөө тең өтпөй калгандан кийин бул Компартиянын жетекчилеринин элдин арасында, ошонун ичинде легендариялуу парламенттин депутаттарынын арасында кадыр баркынын анча жогору эместигин көрүнүп калды. Бул чындык. Ошол мезгилде эл арасында көп жакшы таанылып элек Акаев келди. Акаевдин биринчи 5 жылдык срогу Акаевдин кадыр баркынын өтө жогорку мезгили болду. Эл колдоп турган мезгили болду. Экинчи 5 жылдыгы Акаевга ишенбечүлүк пайда болгон мезгил болду. Ишенбечүлүктөр пайда боло баштады. Акаевдин атына ар түркүн сын пикирлер айтыла баштады. Ал президенттин атына айтылган сын пикирлер ошол мезгилдеги бийликтин атына айтылган сын пикир. Дайыма ошондой түшүнүш керек. Ал эми 3-чү конституцияга туура келбеген 3-чү мөөнөтү, 3-чү срогу бул Акаевдин атына эл тарабынан жек көрүүнү, чыныгы жек көрүүнү алып келген мезгил болуп калды. Ага Акаевдин өзү күнөөлүү. Биринчиден конституцияга каралган 2 срок менен кеч керек болчу. Экинчиден анын жасаган, жүргүзүп жаткан саясаты өзүнүн үй бүлөлүк башкарууга берилип кеткени жана башкасы. Майрамдын алдында айттырбай турган сөздү сиз айттырып атасыз. Ошондуктан 2005 жыл биринчи президентибиз эл
ушунчалык кубаныч менен колдоп шайлап алган президентинин трагедиясы, анын ошо өзүнүн спектаклинин аягы чоң трагедия менен бүтүшү, бул жалаң эле Акаевдин трагедиясы эмес. Бул биздин элибизге, биздин мамлекетибизге келтирген бир чоң көлөкө болуп калды. Биз ушуну унутпашыбыз керек. Экинчи Бакеев жөнүндө. Бакеев жөнүндө болсо, бул Бакеевдагы аракети жакшы болду. Экономикалык өсүштөрү болду. Муну эч убакта жок деп айтпаш керек. Бакеевдин трагедиясы семьялык өзүнүн үй бүлөлүк башкаруусу. Экинчиси, эң негизги Бакеевдин кетирген күнөөсү бул эч убакта кыргыз тарыхынан өчпөй турган күнөөсү бул ошо Ала Тоо аянтындагы элди түздөн түз аттырганды. Түздөн түз. Мына 90га жакын киши ошол жерден аянттан кайтыш болуп атат. Жакында ошол 7 ошол окуя боюнча 7 апрель деген коом бар. Ошолар айтат, жарадар болуп анткендерден акыры кайтыш болгону бүгүн 130-дан ашты дейт. Мына ош кыргыз элинин, кыргыз жаштарынын, кыргыз адамдарынын өмүрүн өлүмгө сайып коюп туруп, бийлигин сактап калам деген аракет эч убакта тарыхтан дагы кыргыз элинин көңүлүнөн да кечирбей турган нерсе. Розаныкы болсо, Роза Исаковна Отунбаеваныкы болсо, законсуз келди, законсуз шайланды. Аны эч ким шайлаган жок деп, эч ким эмес эле ошо Атамбаев өзү айтты. Бул жөнүндө дагы башка сөз, башка мезгилде айтылган. Ал эми Атамбаевдики болсо, мына Атамбаевдин трагедиясы ошо 6 жыл мамлекетти башкарып туруп, ошол бийликке ушунчалык көнүп калып, ошол бийликтен кетпөөгө жасаган аракети акыры мына 7-8 августтагы Кой-Таштагы трагедияга алып келип отурат. Ушуну менен биз кыргыз эли, кыргыз мамлекети бу кыргыздарга президент керекпи же кереги жокпу деген ар түркүн ойлорду жалаң эле кыргыздардын ичинде эмес, бүт дүйнөдө ушул жөнүндө сөз болуп жатат. Бул дагы кыргыз мамлекетине тийген чоң көлөкө. Президенттик институт керекпи же кереги жокпу деген сурооңузга мен мындай деп жооп берип коеюн. Президенттик институт сөзсүз керек. Сөзсүз керек. Дүйнөдөгү цивилизацияланган өлкөлөрдүн бардыгында бар. Ал эми ошол президенттик кызматка ким келет? Маселе ушунун гана өзүндө. Ошол келген адамдын кадыр баркы, акыл эси, адамдын касиети, анын уяты, анын эл алдындагы болгон, мамлекет алдындагы болгон өзүнүн ролун туура түшүнө билгендиги, анан эл алдында, журт алдында мен кандай ой менен, кандай пикир менен тарыхта калам деп ошол президенттиктен кеткенден кийин эл арасында жүрө аламбы, же болбосо мен дагы качуу жок боламбы деген ой пикир ар бир президент болгон кишинин оюнда болуш керек. Менин оюмча, президент болгон кишиге мамлекеттин эртеңки келечеги дагы байланыштуу деп түшүнсөк болот экен да. Сөзсүз мамлекет менен элдин келечеги. Эми бизге бөлүнгөн убакыт бир аз азайып атат. Сизде бир сөз бар эле. Бүгүн эртең кеч деген. Менимче сиздин сөзүңүз болуш керек. Менин сөзүм. Ушунун маанисин айтып бериңизчи. Тарыхый сөз болуп калды бул баары бир. Бул мындай болуп калды. Как раз ошо легендардуу парламент. Бул сөздү мен 2 жыл айттым. Декларация кабыл алып атканда бүгүн кабыл албасак болбойт болчу. Эртең кеч болуп калмак. Кечээ күнү эрте болчу, себеби ККЧП каягынан чыгары белгисиз болчу. Бул бир. Экинчиси, валютаны киргизип жатабыз. Өзүбүздүн улуттук валютабызды, сомду биз биринчи болуп киргиздик. Тегерегибиздеги ошо рублевый зона деп коёр эле, ошо рубль зонасында жүргөн мамлекеттердин баары бизге каршы чыгышты. Россия баш болуп. Эмне үчүн силер өзүңөрдүн валютаңарды киргизип атасыңар деп. Биз ошол легендарлуу парламенттин, ошол мезгилдеги кыргыз өкмөтү, кыргыздын жетекчилери, президенти баарыбыз жана башында да айттым го, бир багытта жүргөнүбүздүн пайдасы мына ушул болду. Биз башка мамлекеттерди карап жөн эле кылчактай бербей, өзүбүздүн мамлекетибиздин саясатын түз жүргүзө алдык. Бүгүн эртең кеч
ошол айтылган сөз ар бир нерсенин өзүнүн убагында кабыл албасаң, өзүнүн мезгилине жараша кабыл албасаң, эртең кеч болуп калат. Мейткунага аябай сөздүн кызыгына келдик эле Таңгүл, бирок бизге чектелүү убакыт экен, сөздүн теңинен да көп бүтпөй калды. Эми арга жок, баягы эми эфирибиздин аягында кыскача элге майрамдык каалооңуз болсо айтып койсоңуз, анан биз жыйынтыктайлы. Эгемендүүлүк жөнүндөгү сиз экөөбүз баштаган аңгеме дүкөн бул бүтпөй турган сөз. Сиз экөөбүз бүгүн айтып жатабыз, бизге чейин айтылды, бизден кийин да кылымдар бою айтыла берет. Жок деген жерде жылына бир жолу эгемендүүлүк күндөрүндө бул өткөн тарыхка көз салуу менен келечекти ойлонуу деген сөз. Урматтуу кыргызстандыктар, келе жаткан эртеңки Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү жөнүндөгү улуу майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушул Кыргызстандын эгемендүүлүгү жөнүндөгү улуу тарыхый документ, декларацияны кабыл алып берген ошол мезгилдеги легендарлуу парламенттин депутаттарынын баарына эфирден пайдаланып ыраазычылыгын билдирүү менен бирге баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөргө ырыс ынтымак каалайм. Сиздер жасап кеткен ишти сиздердин уулдарыңыздар, кыздарыңыздар, небере чөбөрөлөрүңүздөр улантсын, дайыма бактылуу болуңуздар. Урматтуу кыргызстандыктар, дагы бир жолу баардыгыңыздарды эгемендүүлүк улуу майрамыңыздар менен куттуктайм. Урматтуу элим, майрамыңыздар кут болсун. Бизде бүгүн конокто легендарлуу парламенттин төрагасы Мезиткан Шеримкулович болду. Сизге рахмат, ийгилик каалайбыз ар дайым. Рахмат. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен кийинкиде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.